Assalamu alaikum, урматтуу коллегалар, фермерлер. Азыр кыска семинар боюнча да кошумча айта кетейин. Мына келген суроолорго жооп берип кетейин. Аз көпчүлүгү жазып жеке. Байке Азамат семинар кандай болот, эмне кылабыз, эмне айтып бересиз, кандай өтөт деген мындай суроолор болуп атат да, кантип катышабыз депчи. Эми кантип катышабыз жагына келгенде баягы баардыгы жазылып, чызылып, группаларга жөнөтүлдү. Видеодон деле айтып жатам. Сиздерден сураныч. Видеонун аягына чейин көрсөңүздөр, терең мындай мазмунун, терең мындай маанисин түшүнүш үчүнчү, жарым эле көрүп же башын эле көрүп жөн койбойчу. Эмне үчүн ошол жерде баардык суроолорго жооп айтып кетип жатам да өз негизичи. Анан семинардын мына келип түшкөн суроолор эмне боюнча болот, кандай темалар иштелет дегенчи, ошону мен азыр жазып алдым. Ошол жөнүндө кыска айтып кетейин. Кайсы маселелерди сиздер менен бөлүшөбүз? Биринчи алгачкы айта кетейин, урматтуу коллегалар. Мына биздин Кыргызстандын экономикасы айыл чарба тармагына кыйла байланыштуу. Анан бул азык-түлүк коопсуздугу. Көптөгөн адамыбыз, көптөгөн жердешибиз, мекендешибиз ушул тармакта жумуш алып барат. Ошону туура алып барсак, өзүбүзгө да жакшы, экономикабызга деле жакшы. Азык-түлүк коопсуздугун сактайбыз, мынтип айткандачы. Бул биринчиден. Бул тармак эч качан жок болуп кетпейт. Бул постоянно өнүгүп, өсүп, кайра азыр оборот алып атат. Оборот алып атат деген кандай? Кайта азык-түлүк баягы коопсуздугун жоготуп баратабыз, мынтип айткандачы. Буну эми түшүнүп аткандар түшүнүп атат, билгендер билип атат, билбегендер билбей атат. Мына ушул жөндө сөз айтылат. Анын тышында эң негизги, мына мынтип айтайын, бир уюңардан, жакшы бир уюңардан, асыл тукум эмес, жакшы уюңардан, сүт берчү уюңардан, генетикасы мындай кичине жакшыраак болгон уюңардан кантип лактация деп коебуз, 305 күн, тууган күндөн баштап 10 ай сүт берүү мөөнөтү. Кантип 20-25, 30 дебейм. Ал мындай бизге мындай апыртып сүйлөгөнүн кереги жок. Болгондой 20-25 литр. Кантип алса болот. Тегиз телеги. Көпчүлүгүздүкү тууган кезде желине тарсайып чыгат, туурабы? Ал уйдун өзүнүн жаратылыш кереги ошондо болуп чыгат. Чоң болуп чыгат, 2-3 ай өткөндөн кийин сүтү түшүп кетет. Мына көбүздүкү ушундай, туурабы? Ошону кантип түшүрбөй стабилдүү алып кетүү маселеси. Ошого кантип жетсе болот. Эми эсептеп келели, мына калькуляторду алайын. 25 литр дейин, көбөйтүү 305 күн. 7625 литр жылына. Бул Европада бүгүнкү күндө ушул деңгээлге жетип атышат. Европада биз 25 деп эле 20 дейли, 305 күн стабилдүү. Көбөйтүү 305 күнгө 6100 литр. Бул каякта жатат? Мына биз мисалы ошондой болсо, биз сүйүнөбүз. Мына өзүм чарбамда. Ошого жетүү кандай болот? Анан ошого жетүүнүн 4 негизги мыйзамы. Айтылбаган нерселер. Мындай көпчүлүктө баягындай коомдо же биз биле албаган нерселер. Ошонун ийне жибине чейин ошонун сырларын айтып беребиз. Бул биринчиден. Экинчиси, азыр тойт өтө кымбат болуп атат. Туурабы? Уюз болсо берген сүтү актабай калып атат. Туурабы? Ошонун ордуларын кантип алмаштырабыз? Кандай кылганда тойту кантип биз арзанга түшүрөбүз? Бүгүнкү күндө, бүгүнкү шарттарда сүттүүлүгүн кантип көбөйтөбүз? Ордуларын алмаштырабыз, мынтип айтканда. Бир жылда, айттым го, бир сезондо, жайкы мезгилде 2 тойту эң күчтүү 2 тойту кантип жасайбыз? Мына мен буну айтып келдим өзүчө. Каналымда бар, YouTube каналымда. Бирок ошонун дагы да тереңирээк кирип, ошол жерде көрсөтүп айтып беребиз. Айтып берем. Синаж негизи жок. Силас элибиз үйрөндү. Ошо бир сезондо синажды да, силасты да кантип өзүбүз камтып алып, эң күчтүү
тоютту мындай жасап камтай алган жөнүндө айтып берем. Ошонун жол жумусун ошого өтүш керек. Мына көрдүңүздөр, кийинки болсо мисалы азыр мына өзүңүздөр билгендей өкмөт тарабынан, Минсельхоз тарабынан кыйла жеңилдетилген насыялар берилип атат. Буга чейин көрүлбөгөн. Үстөмдүк пайызын да төмөн кылып, мына 3% деп атат, мурабаха жол менен деп атат, ошого эле дал келтирип, эми ошону кантип ала алабыз? Менен банк менен тыгыз байланышта болгонубуз үчүн, иштешкенибиз үчүн келишимдерибиз бар. Мен бул нерсени жакшы билген үчүн ошо менен бөлүшүп берем. Көбү мисалы барат филиалына, барганда эмне болот? Билесиздер, очойтуп документ сурайт, нарколот берип коет, а натыйжада келгенде байке бере албайбыз же мынча беребиз деп ошентип эметет. Вот ошол жол жомолорун кантип мүмкүн болушунча кайсы жолдорду баягындай аткарсак, кайсы жумуштарды аткарсак ошону жеңил жана тез ала алабыз деген суроого жооп берем. Вот каржылоо маселесин эметебиз да. Ошондо кыйла жеңилдиктер, кыйла мындай акча берилип атат. Вот. Андан кийинкиси азыр көбү чалып атат, ошол өкмөт тарабынан жеңилдетилген насыя берип атпайбы, малга депчи, асыл тукум малга, наркы берки депчи. Мына күндө жалган айтпайм, бир 10 адамдай чалат. Байке ушинтип мына банктан насыя алган жаттык эле малга, мал кармайлы, мал алайлы деп, каерден алсак болот, кантип алсак болот, алып келип атасызбы, алып келбей атасызбы деген суроо мына күндө 10 киши орто эсеп менен. Эми билет да буга чейин 4 жыл катарынан Европадан мал алып келип бергенимде, эң сонун малды өзүбүз багып аткан. Вот ошол тууралуу сөз болот. Бүгүнкү күндө кандай жолдор бар? Анын үчүн кантип акча каражатын банктан ала алабыз? Мен кантип буга көмөк көрсөтүп бере алам? Анан кийин мал кантип келет? Кандай ыкмалар менен келет? Анан бүгүнкү күндө болуп жаткан ал акыбал. Эмне үчүн мал жок болуп атат? Урматтуу коллегалар, караңыздар, Кыргызстандын ичинде гана эмес, бул бүткүл кошуна мамлекет вообще мал жок болуп атат. Жакшы мал. Азыр кандайдыр бир күрөш болуп атат бул тууралуу. Мына кабарларды окусаңар, мен күндө окуйм да, карап байкап турам. Азыр Өзбекстан, Казакстан ошондой дотация кылып атат. Мал алгангачы ала албай жатышат. Мына бизде деле жок болуп атат. Бөлүнгөн насыя, өкмөт тарабынан берилип аткан жардам, освоениясы жок болуп атат. Мына адам барайын дейт, банк берейин дейт, бирок ортодо мал жок. Көрдүңүздөр? Вот ошону кандай кылабыз, кандай кылсак болот? Вот ушуга суроо жооп издеп жаткандар ушу семинарга келиңиздер. Толугу менен айтып берем. Эмне үчүн өзүңүздөр билесиздер, мал ташыганды Европадан мен баштасам керек. Эң алгачкылардан болуп, анан бүгүнкү күндө эң көп алып келип берген малды Баткенден баштап Жетөбүзгө чейин, Талас, Нарын, Ош, Кара суу, Чүй, Көл, полный барчагы 3000 баштан жогору алып келип бердим, өзүңүздөр билесиздер. Вот ошол тууралуу ким суроого жооп издеп аткан болсо, ошол семинарда ушунда тийип, ушунда айта кетебиз. Андан кийин дагы бир жакшы кабарым, буну да ошол жерде жарыялайм. Биринчи жолу маалыматын берем. Мына билесиздер, бунун баарды бири-бирине тийиштүү. Фермердик оборудование, скрепер, навозду тазалай турган автоматический, дайный системалар, елочка же молокопровод же башкасы болсун, охладитель болсун, нарк болсун, берик болсун, эмне керек болсо эң негизги ошолорду буйруса банк аркылуу, лизинг аркылуу мындан нары алып келип бергенге мүмкүнчүлүк болот. Мына ошону иштеп азыр бүттүм. Аяктарына келип калды, кол коюуга банк менен келишим түзүп, мына давайте ушундай оборудованияны элибизге алып келип берели. Буга чейин алып келип берип жаттым, бирок көбүнчө накталай болуп атты. Көптөгөн фермерлерибиз накталай өз чөнтөгүнөн бере албаганы үчүн акчаны ушул линияны банк аркылуу ачайлы, лизинг
баягы залогу жок, эчтекеси жок, 7 жылга оборудованияны ошентип лизинг аркылуу берели деп ошону макулдатып, банктар аркылуу макулдатып, бүгүнкү күндө мына келишимге буюрса жакынкы арада кол коебуз. Семинарга чейин ал жумуш бүтүп калат. Мындан нары баягындай жумушту жеңилдетиш үчүн малдардан, уйларыбыздан дагы да көп сүт алыш үчүн үчүн бул оборудование түздөн түз малдын, уйдун сүт берүүсүнө таасирин тийгизет. Ошону ушул семинарда айтып берем. Кантип тийгизерин далилдеп, тасыктап айтып берем. Вот, өзүңүздөр байкайсыздар. Вот ушул боюнча айтып берем. Кантип оборудование лизингке ала алабыз ушул семинарда. Андан кийин фонд. Bir жыл мурунбу, 1,5-2 жыл болуп калды ба фонд түзүү. Фермерлердин фонду, биздин Кыргызстан фермерлеринин фонду. Ошол боюнча силер менен талкуу, мындай маек, ой пикир алып берүү. Эмне үчүн ошондой фондду жаратыш керек болуп атат. Өзүбүз. Вот, ошонун жол жомосун силер менен бөлүшөм. Механизмин кыска мындай бөлүшөм. Ошол жерде талкуулап, ошол жерде ойду бир мындай алабыз. Жалпы көз карашты байкайбыз силердин. Анан мындай позитивдүү болуп калса, буюрса ошол фонд курганга команда түзүп, ошол фондду ишке ашырабыз, курабыз. Өкмөттөн да жардам алабыз, өзүбүз да курабыз. Вот. Анан кийин дагы бир суроо дептирмин, эмнеге сүт? Караңыздар, башында айтып кеттим, аягы менен ушу менен бүтүрөйүн. Эмнеге сүт? Караңыздар, азыр сүт бизге прилавка мындай эмелерди алсаңыз, текчелерди. Сүт азайып бартат. Биздин өзүбүздүн жергиликтүү. Сүтүбүз азайып бартат дагы, тышкардан келген сүттүн көлөмү көп болуп атат. Биз сүт тармагын жоготуп албашыбыз керек. Урматтуу коллегалар, бул пассивный доход. Мына ушул жөнүндө да айтып берем. Кантип үй бүлө айыл жергесинде бир малынан 20 литр ала алат. Ошол 20 литр сатып стабильный пассивный доход кантип кылып тура алат деген суроо мына ушунун ичинин баардыгында бар. Көрдүңүздөрбү? Ошондуктан бул сиздерге маанилүү. Мына келип түшүп аткан суроолорго байке семинар эмне боюнча болот, эмне темалар болот дегенге мына жооп. Кыскасы, биздин башыбыздан өткөн 20 жыл ичинде, 2005-тен бери, даже 21-жыл кетти. 2005-тен бери 20 жыл ичинде аттап өткөн, жаңылышкан, окуп чокуп, үйрөнүп, ошону ишке ашырып, мына бүгүнкү деңгээлге жеткен нерселерибизди практика түрүндө башыбыздан өткөн нерсе теория эмес, биз теоретик эмеспиз. Баягындай офис ачып алып, анан келип туруп китептерди ачып окуп, анан ошону элге бергидей. Жок. Теория менен практика дайыма айырмаланат. Ишенип койгула. Ошол биз практикасын айтабыз. Биз кетирген жаңылыштарды кетирбеш үчүн бир, экинчиси болсо бүгүнкү күндө малды кантип карасак, бул технология, бул мал багуу өзү технология. Ошол кантип карасак, ошол деңгээлге жетебиз. Чыгымдарды азайтып, кирешени көбөйтүү. Байкаңыздар. Вот. Анан дагы бир акыркы маселе, скорее всего, азыр ойман чыгып кетти. Эмне жөнүндө айтайын деп аттым эле, ойдон чыгып кетти. Караңыздар. Ветеринария эстедим. Ветеринардык жагында эле карап кетебиз. Мына азыр убакыт көрсөттү. Мына быйылкы жыл, быйылкы 4 ай ичинде 2 жолу яшур, шарп өттү. Биринчиси жеңилирээк болду, экинчиси бардыгыбыз талкуулап койду. Бул бир гана яшур. Бунун тышында торпок туулганда, уй туугандан кийин профилактика жолдору. Келип туруп эртеңки күнү профилактика кылбай, уй ооруганда ошончо олчойтуп дарыларды, дармектерди алып, атып отурбай, ошонун алдын ала алуу. Кандай ыкмалар жасалган туура болот? Каражатты, ветеринария кеткен каражатты кантип биз азайтабыз? Профилактика жолдору. Чарбабызда
же үй шарттарында болсо үй шарттарында вот ушул тууралуу да сөз болот. Мына кыскача ушундай. Мен үстүн темаларды айтып кеттим. Бунун ар бирин изилдеп, тереңдеп түшүп эң мазмунун айтып беребиз ошол жерде буюрса. Вот ошондуктан катталыңыздар, бир күнүңүздү бөлүп койгула. Мына көпчүлүгүңөр сурайсыңар, бул көпчүлүгүбүздүн проблемасы. Билген жакшы, үйрөнгөн жакшы, үйрөнүп туруп ошол жумушту кылган жакшы. А бизге болсо ошол тажрыйбабызды силер менен бөлүшүп, аябай бөлүшүп келип туруп мындай эметкенибиз бизге жакшы. Мынтип айткандачы. Вот ошол аны сыктап, аяп жашырбайбыз. Ошону бөлүшөлүк деп атабыз. Ошондуктан бир күнүңөрдү бөлүп берсеңер, өзүңөргө эле пайда болот. Канчалык айттым го башында, бир мурунку видеодо, канчалык адам көп келсе, ошончолук бизге мотивация болот. Ошончолук баягы бизге кандай десем, эми ойлогула, мына 450 орундук зал экен, конференц зал. Ошол толуп турса, сен да кубанасың, адамдар, коллегаларыбыз, фермерлер, демек кызыктар, демек бул нерсе керек экен депчи. Вот ошондуктан ушул анан эсеп кысаптар болот, математический баягындай аныктамалар болот, обоснование деп коет түркчө, түркчө эмне, орусча обоснованияларынан бери көп нерсени кылып эмет беребиз. Сандан сапатка өтүү, эмнеге мындай кылыш керек. 5 малды баккандан көрү бир асыл тукум же 2 асыл тукум кандай пайдасын алып келет, арадагы айырма, тоют жагынан, сүт жагынан, наркы берки бардык жагынан. Мына буну көбү эсеп кысап кыла албай атат, кылбай атат, ошону ошол жерде кылып көрсөтүп дал деп беребиз. Бунун бардыгы биздин өзүбүздүн баягы жумушубузга, жерибизге, мекенибизге пайда. Ошентип иш алып барсак. Вот ошондуктан келиңиздер, мына азыр 2 күн болду жарыялаганга, видео тарткан, YouTube'га жүктөнгөнгө 3 күн болуп атат, по-моему, уже где-то бир 100 кишидей катталып койду. Орун чектелүү, акыркы заманга калтырып, анан балки биз деле катышат элек, андай болбойт. Эмне үчүн биринчиден жакты резервация кылып коюш керек аз алдын ала, экинчиден биз баягы 450 киши толсо, буйруса, ошонун баарын алдын алай атайын керектүү кагаздарды даярдап, керектүү нерселерди даярдап, ошол семинаргачы катышуу үчүн ошонун баарын даярдыгын көрөбүз алдын алай. Ошондуктан акыркы күнгө калтырбагыла, мына азыр уже где-то 100гө жакындап калды. Мына 3 күн ичинде катышуучулардын аз дагы убакыт бар, толо элек, буюрса ошону толтурайлы. Келиңиздер. Ишенип койгула, мындай кандай десем, көз караш өзгөрөт. Мал багуу жаатында көз карашыңар чынында өзгөрөт. Мындай семинарды мен ойлойм оңой менен эч ким өтпөйт депчи. Мына атайын өзүм айтып койдум эле, анан айткандан кийин силерден кайта сурап, байке качан болот деп, мына ошого атайын убакыт бөлүп, азыр ошонун аркасынан даярданып чуркап атам. Вот ошол, урматтуу коллегалар, урматтуу фермерлер, арыбаңыздар, көрүшкөнчө аман болуңуздар.